Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы кезектеги жаңжалдан кийинки соңку жана негизги сүйлөшүү 25 сентябрда Баткендин Кызылбел деген жеринде өттү. Анда кыргыз жана тажик УКМК жетекчилери Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов номер 42 деп аталган протоколго кол коюшту. Ага ылайык чек арада турган 4 кыргыз жана 4 тажик чек ара тосоттору алына турган болду. Ташиев болсо ошол протоколду так аткарууга милдеттеме алды. Я со стороны кыргызской стороны обязуюсь выполнить все пункты подписанного протокола. Уда эле сөз алган Ятимов дагы жылаандын башын кылтыйтты. Мы убеждены в том, что реализация этих протоколов, организация наших отношений исключительно на правовых основах приводит к миру, согласию, добрососедству между нашими братскими народами. Ятимовдун бул сөзүнүн башка бир мааниси, эгер протоколдорду аткарбасаңар, анда тынчтык бербейбиз дегенде жатып атпайбы? Ташиев протоколду жергиликтүү эл менен кеңешип анан кабыл алдык деп айтты. Бирок алар кимдер экенин, жергиликтүү каердеги элдер менен сүйлөшкөнүн, сүйлөшүүнүн натыйжасында кандай бир кагазга кол коюлуп келишим даярдалганын эч бир көрсөтүшкөн жок. Дароо ушул протоколго кимиңер макул болдуңар, урматтуу баткендиктер деп жазып, Facebook'tan, YouTube'tan, Instagram'dan элге кайрылдым. Ошол макул болгон жүйөңөрдү да жаза кеткиле деп өтүндүм, бирок мен макул болдум эле деп ошол жолугушуу тууралуу айткан бирөө да болгон жок. Тескерисинче, мен бул айылдамын, мен каршымын деп жазгандар, ошондой комментарийлер жаады. Эл менен кеңешип кабыл алдык деген билдирүүсү аркылуу Камчыбек Ташиев соңку мындан кийинки ишке, ошол айланадагы жоопкерчиликти элге жүктөдү. Ал эми чек ара постторду алып салуу жүйөсүн болсо, президенттик администрация анткени ал жерлерде дайыма болор болбос эле нерселерден ок атышуулар башталып, чоң кагылышууга айланып кеткен учурлардан улам, эки жак сүйлөшүп, мына ушундай чечимге келишти деп чечмелеп берди. Ошентип, чыр-чатакка такталбаган чек ара эмей эле, чек ара тосоттору күнөөлүү болуп калдыбы деп көпчүлүгү аңтаң. Андан тышкары огу төнгөнчө атышып, курман болгон ондогон жоокерибиз эмне үчүн курман болду деп андан көбү түтөдү. Албетте, бул боюнча дагы алдыда талкуулар болот, биз дагы ага орун беребиз. Баса, акыркы жолугушууда тажик УКМКсынын башчысы Саймумин Ятимов бул ирет кол коюлган 42 протоколдагы, былтыры кол коюлган 39 протоколдагы айдан ачык окуп таанышып алсаңар болот деди. Муну менен кыргыз бийлигин дагы бир ирет жарга такады. Себеби Ак үйдагы, УКМКдагы буга чейин бул ирет дагы ошол расмий протоколдорду эч бир ачыкка чыгара элек болчу. Өз пресс кызматтары аркылуу азыр деле протоколдорду элге жарыялай элек. Болгону Спутник маалымат агенттиги аркылуу, Спутник Кыргызстан аркылуу бул протоколдун көчүрмөсү жарыяланып кетти. Ошол документке ылайык чек арадан алынчу Кыргызстандын 4 заставасынын 3-өө Ворух анклавынын тегерегинде жайгашкан. Бири Тамдык. Ворух анклавынын түштүк батышында турат. 1999 жылы Кыргызстанга боевиктер басып келгенден кийин салынган. 2014 жылы 10 июлда кезектеги чек ара чатагы чыккан болчу. Ошондо тажик тарап Тамдыкты миномет менен дагы, гранатомет менен дагы аткылаган. Алар эртеси күнкү сүйлөшүүдө Тамдыкты жоюп, кыргыз чек арачыларын алып кетүүнү талап кылган. Антпесеңер Тажикстандын 30дай жараны аталган постко чабуул койгонго даяр. Алардын иш аракети үчүн Тажикстан бийликки жооп бере албайт деп талап коюшканын биздин чек ара кызматы ошондо билдирген болчу. Бирок позициябызды таштабайбыз деп кыргыз бийлиги бул талапты аткаруудан караманча баш тарткан эле. Мындан келди, Тажикстан бул постту жок кылууга мурдатан аракет кылып келип, эми ишке ашканы билинип турат. Бул жолку чабуулда дагы Тамдыкты аткылап дагы талкуулашкан. Асаки бовар накарги будан ки застави гашт кыргыза удоги мана Ходжбек Худо Махамуд Токтарсудас. Алына турган дагы бир чек ара посту Аксай, аны Дача деп дагы коюшат. Тажикстандын негизги аймагы менен Ворух анклавынын ортосунда бир 7 чакырымча жер Кыргызстандыкы. Ошол тилкеде Ворухка карай өткөн жападан жалгыз автомобиль жолун көзөмөлгө алып турчу. Бул Кыргызстандын Тажикстанга карата бекем рычагдарынын бири эле. Эгер автожолду жаап кое турган болсо, анда Ворух ачка калат. Акыркы чабуулда дагы мына ошол Аксай талкаланганын Азаттыктын аймакта жүргөн кабарчысы өз көзүм менен көрдүм деп Facebook'a жазды. Аксайдын ошол жерде турушуна дагы тажик бийлиги караманча каршы болуп келген эле.
алына турган 3-чү пост бул булак башы Воруктун чыгыш ыптасында жайгашкан. Маалыматтарга караганда булак башы дагы талоонго кабылып талкаланган ушул күндөрү. Ошентип тажик тарап постторду алдыраардан мурда алдын ала талкалаган. Мына ушул көрүнүштөрдүн өзү тажик тарап намамат чабуул коюп, постторду талкалап, өзүнө чектеш айланадагы айылдарды талкалап, атайын эле ал жерден алдырууну көздөйт, көчүрүп жиберүүнү көздөйт деген жүйөлөрдү бекемдеп турат. Ворукту айланта бул посттор эмне үчүн коюлганын дагы айтып берели, анын алдында Воруктун өзү жөнүндө кеңири токтоло кетсек. Түрдүү маалыматтарга караганда Ворук анклавынын калкы 40 миңден кем эмес. Камчыбек Ташиевдин былтыры айтканына таянсак, аянты 12 миң гектарга жакын. Бирок аянтынын көбү тоо болгондуктан калкы бир чөлкөмдө жыш жайгашкан жана айдоо жерлери дагы тар. Бир салыштыруу келтирели. Баарыбыз эми географияны окуганбыз да мектепте. Орточо аянтка орточо адамдын санын бөлө келгенде Кыргызстанда 1 километр жерге орточо 35 киши туура келет экен. Ал эми Тажикстанда 1 километр жерге орточо 70 киши туура келет. Муну Википедиядан карасаңыз деле таба аласыз. Ал эми Воруктун өзүндө болсо 1 километр жерге 333 киши туура келет экен. Бул деген Кытайдан дагы 2 эсе көп дегенди билдирет. Мына ушунун өзү Ворук анклавы үчүн жердин маанисин ачыктап турат. Баткендин алгачкы губернатору Мамат Айбалаев аны жакшы чечмелеп берди, бизге берген маегинен үзүндүнү сунуштайбыз. Буларга территория менен суу негизи. Территория суу. Себеби эли көп. Мына көрдүң, бул жагында тажик, Баткен менен Хлопнун. Бул жерде ел абдан мына тыгылыш жашайт да. Ишкара районунда, например, 250 миңге ел жашаса, Баткен районунда 80 миң тегеренде. Ворук калктуу конуштардан Кыргызстандын Аксай айылы менен гана чектешет. Андан башка айланасында булак башы дагы 10 чакты жанагы кыштоолорду эске албаганда жалаң тоолор менен курчалып турат. Мунун өзү жылма экспансияга жол ачат. Жайыттарыбызды акырындап ээлей баштайт, тоолорубузга акырындап кирип келе баштайт деп чоочулашат ал жерде жердин уусун жакшы билгендер. Мына ошондой жылма экспансияны токтотуу үчүн Баткен облусу алгаш түзүлгөндөн баштап эле биз постторду коюп баштаганбыз деп азыр алынып жаткан посттордун коюлган тарыхын Мамат Айбалаев бизге чечмелеп берди. Бул жерде тиги ар бирини көп сөз болуп кетет да. Бул 8 негизинен жана мен айтпадымбы? Экология, территория, безопасность ушулар биздин посттордо. Антпесек, эгерде бул жердеги Аксай айыл өкмөтүндөгү элибиз бул жерден жыла баштаса, анда бүт территория ээлеп алат да булар. Андан тышкары чек ара тосоттору тоо жолдору аркылуу Тажикстан тараптан агылып келген ири маңзат агымын токтотуу үчүн коюлган, ошолорду дагы көзөмөлдөп туруу үчүн коюлган деп баса белгилешет эксперттер. 4-чү алына турган чек ара посту бул Катта Туз, ал дагы өтө маанилүү, ал Лейлек районунда жайгашкан. Ал тууралуу кеңири өзүнчө эртең айтып беребиз. Эмне үчүн ал маанилүү, кандай коркунучтун алдын алып турчу дегендей. Андан тышкары президент Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин бири-бирине караманча каршы келген пикирлери тууралуу дагы кенен кеп салабыз. Бул бизди жумшак айтканда абдан таң калтырды. Эмнеге мындай экени табышмак. Бул тууралуу эртеңки берүүбүздө айтып беребиз. Бизди күткүлө, каналга жазылган. Менин аты жөнүм Али Токтакунов. Кайрадан көрүшкөнчө.